Амантур Көбөгөнов өзү жашаган аймакта эс алуучуларды тейлөө тармагында иштеп келген. Бүгүнкү күндө ден соолугуна байланыштуу иштебейт. 4 жыл мурун тагыраагы 2018 жылы инсульт оорусуна кабылган. Дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, акырындан ден соолугу чыңдалып келе жатыптыр. Азыр Бишкек шаардык 1-ооруканасынын ангио-неврология бөлүмүндө дарыланууда. Ушу больницага, 1-неврологический больницага катуу ооруп келгем. Башым ооруп, инсульттун последствиясы менен ушу оору менен күрөшүп ушул жерге туш келдим. Бияктан эми Кудайга шүкүр жакшы болуп калдым. Доктурлар малатсы, жакшы карашты. Дарысындай бүт эмелерин карап атышты. Вот благодарность ушу заведующийне айтып кетейин деп атам, ушу пайдаланып. Азыр Кудайга шүкүр айыгып калдым. Мына эртең выписывать этип атат. Ар кимиздин ден соолугу өзүбүздүн колубузда. Тамеки тартпаш керек, арак ичпеш керек, здоровый образ менен жүрүш керек да, закалка болуш керек, өзүн өзү караса элет, тамагын караш керек, эмне жеп коюп атканын, аша чаппаш керек бардыгынан. Ангио-неврология бөлүмү бул инсульт дартына чалдыккандарга алгачкы тез жардам көрсөтүүчү жана аларды дарылоо калыбына келтирүү бөлүмү болуп эсептелинет. Мээнин кан айлануусу бузулгандар, четки нерв системасы жабыркагандар дарыланат жана сүйлөөсү, басуусу бузулгандар үчүн калыбына келтирүүчү комплекстүү чаралар жүргүзүлөт. Инсультка чалдыккан адам өтө оор абалда келгендиктен дароо жандандыруу бөлүмүнө алынат. Бөлүмдүн ачылышынын негизги себеби Кыргызстанда, Бишкекте инсульт менен ооруган кишилердин саны көбөйүп атат дагы. Анан жана койкалардын жетишпестиги. Ошонун аркасынан бул ангио-неврология бөлүмү ачылган. 28 койкага ачылган, анын 12си реанимациялык койкалар. Эмнеге реанимациялык койкалар көп? Себеби өзүңөр билгендей, инсульт менен ооруган кишилер бул эс үчүн жоготуп келет да, өтө оор контингент. Анан көпчүлүгү ошо реанимациялык жардамга муктаж болгон кишилер. Оор контингент көпчүлүк учурда бул мындай өзү орусча айтканда обслуживать эте алышпайт да көп кишилер. Бөлүмгө тез жардамга муктаж болгон кишилер гана келишет да. Аны жанагы тез жардам машинеси менен алып келип, анан бияка келип жаткызышат. Эң алгачкылардан болуп Кыргызстанда ангио-неврология бөлүмүн саламаттык сактоонун отличниги жогорку категориядагы дарыгер Абдусалим Шарипович 2008 жылы ачкан. 200дөн ашык невролог ординаторду даярдаган. Өзүнүн таптап өстүргөн 10 шакирт дарыгери бар. Алардын бирөөсү медицина илимдеринин кандидаты, экөө шаардык ооруканаларда бөлүм башчы, 3-өө аспирант, калганы нейро-реаниматологдор. Биздин бөлүм ачылып электе Бишкекте бир ангио-неврология бөлүм бар болчу. Ал бөлүмгө оорулар батпай, абдан чоң көйгөйдү жараткандыктан саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен биздин бөлүм ачылган. Саламаттык сактоо министрлиги дүйнөлүк ден соолук организациянын ВОЗ деп коет, Бишкек шаардык оорукананын коллективи, улуттук госпиталдын коллективи бардыгы биригип ушу инсультка жардам берүү боюнча жаңылык киргизүүгө, ошону бийик акыбалга көтөрүүгө бардыгыбыз тынбай аракет кылып жатабыз. Абдусалим Артыкбаев бөлүмдү 12 жыл жетектеген. Учурда Туратбек Кадыров бөлүм башчысы. Шаардык оорукана болсо дагы өлкөнүн бардык аймактарынан кайрылышат. Жылына 1000ден ашык бейтапты дарылап айыктырып чыгарышат. Инсульт дегенде биринчи адамдын сознаниясы кетет. Ал внезапно болот. Бир тарабы кыйшаят, көзү бир тарапты карап калат, тили кыйшаят, сүйлөө реш жоголот да, бир каптал таптакыр иштен чыгат. Эми ушул сиз элестетиңиз, ушундай болгон оорулууга мындай общий жалпы мамиле кылганга болбойт. Бул өзгөчө мамиле. Сүйлөө рештин жоголуп калышы, моментально же болбосо сүйлөө рештин бузулуп калышы. Андан кийин ооз, мурундун бир жака ооздун кыйшайып калышы. Андан кийинкиси кол менен буттун иштебей шал болуп калышы. Мына ушу 4 нерсени байкаган адам инсульт деген диагнозду
томографиялык изилдөөсү жок эле койсо болот. Ошону койгондон кийин алгачкы жардам деп коет, тез арада профилдик дарылоо мекемесине жеткирсе, аны алып калуу же болбосо кайрадан ошол көп осложненияга жеткирбей алып калуу мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бөлүмдө жогорку категориядагы тажрыйбалуу дарыгерлер, неврологдор, нейрореаниматологдор иштешет. Инсультка кабылган адамга эң алгачкы жардамды туура жана тез берүү зарыл дешет алар. Бөлүмдө иштегениме 12 жыл болду. Отделение негизи бөлүм экстренный отделение. Ошон үчүн бейтапты көргөндө тез ойлонуп, бейтап тез карап, тез ойлонуп, анан тез чечим чыгарып, тез жардам көрсөтүш керек. Ошону үйрөткөн бизге, агай өзү да ошондой, анан бизге да ошолорду үйрөткөн. Сразу эле давление ченелет. Бизде бригада сразу эле иштейт, медсестра давлениясын ченеп ЭКГ тартат. Давлениясынан бийик болсо давлениясын түшүрөбүз. Анан өзүбүздүн ошол экстренный лечениябызды баштайбыз да. Чындыгын айтканда аябай критический ситуация менен келгем. Давлением аябай көтөрүлүп, ушул жактага келгенден бери мен ушунчалык ыраазымын. Медперсоналга аябай ыраазымын да өзгөчө. Ушу деген за каких-то короткое время мени деген на ноги поставили. И вот сейчас 10 күндө өзүмдү самочувствие отлично, жакшы. Особенно я хочу подчеркнуть это биздин деген заведующийди, ушу отделениянын заведующийин, биздин лечащий врачты, мен деген канча больницада жатып көрдүм, мындай заведующийлерди көргөн жок болчу. В дальнейшем процветание этому неврологиянын врачтарына, всех благ, здоровья, счастья, баары тең аман эсен болуп, айыгып кетип үйлөрүнө барсын. Кыргызстанда соңку жылдары инсульт илдетине чалдыккандардын саны күндөн күнгө өсүүдө жана оору жашарууда. Анын негизги себептери кан басымдын көтөрүлүшү, кант диабети, стресс, туура эмес тамактануу, өтө майлуу, туздуу тамактар. Дартка чалдыкпоо үчүн жогоруда аталган жагдайларга маани берүү кажет жана адистерге кайрылып маалымат алып туруу керек. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсенов, Таңкы СТВ.